Мен төрөлгөндө эле ушул оор менен төрөлүптүрмүн. Жолдошум аябай жакшы адам, мүнөзү жайдары. Көп ооруйм да, ооруп жатып калсам тамак жасап берет, балдарды карайт, дин жолундагы тарбияларды берем. Колумдан келишинче аракет кылып атам. Сурайт да, бир нерсе алып бериңизчи, Аллахтан сура дейм. Мечитке барып, мындай дуа кылганда деле Аллах апамдын бутун эртерээк айыктырчы, апам таягы жок бассынчы биз менен деп түшүнөт да. Поддержка бергим келет. Бир борбор ачып, мен өзүм билгенимди үйрөтүпчү, бекер болсо да. Азыркы учурда кондитерскийди окугам. Үйдөн таттууларды, тортторду жасап, заказ алып, үйдөн жасап иштейм. Андан сырткары машиналарым бар. Торторго заказ постоянно түшпөйт, анда-санда түшөт. Аны заказ жок кезде үйдө отуруп машиналар менен текмечилик менен алектенем. Мен төрөлгөндө эле ушул оор менен төрөлүптүрмүн. Анан кичинекей кезимде дарылап жүрүшүп, уже чоңойгондо уже вес кошуп баштап кыйнап баштады да. Негизи жыл сайын, ай сайын больницага барып дарыланып турчумун. Кичинекей кезимден баштап ай сайын, жыл сайын дарыланып турушум керек. Дарыланып турчумун. Чоңойгону, кичине вес кошкону аябай кыйнап, уже больницага барып, больницадан уже операцияга дешти. Биринчи операциям ийгиликтүү болду, Кудайга шүгүр. Эми буюрса экинчи операциямды жасап алсам, жакшы жүрөм буюрса. Жолдошум аябай жакшы адам, мүнөзү жайдары. Мен кээде ооруп калам да, көп ооруйм да, ооруп жатып калсам тамак жасап берет, балдарды карайт. Анан үйдө болгондо ал негизи көбүнчөсүн жумушта иштейт, эртемен кетет, кечинде келет. Анан үйдө эс алып калганда үйдүн жумуштарын кылып берет мага. Мен ооруп атсам, сен жата бер, кыйналба деп. Анан үйдө отурам да, көбүнчө балдар менен үйдө отурам, үйдөн иштейм. Анан кечке эле үйдө отурасың, жүрү деп көчүк алып чыгат, эс алдырып келейин деп. Мени түшүнөт, колдойт. Оорусам жардам берет. Не десем баарына макул болот. Макул, сен каалагандай кыл, сен кыйналып калба. Иштейм десем дагы иштебей эле кой дейт да, кыйналып каласың, балдарды карап эле отур дейт. Анан мен кичине болсо да бош жата албайм да, бош кичине болсо да иштей берейин деп. Бардыгына макул да. Менин 2 балам бар, бир кыз, бир эркек. Кудайга шүгүр, аларга дагы динди таанытып, Аллахты таанытып, дин жолундагы тарбияларды берем. Колумдан келишинче аракет кылып атам. Буюрса жакшы эле чоңоюп келатышат, сабакка барышат, Куран жатташат, зикир айтышат, намаз окушат. Бир нерсе болсо эле сразу сурайт да, бир нерсе алып бериңизчи, Аллахтан сура дейм. Аллахтан сура дейм, сразу эле Аллахтан сурашат, дуа кылышат. Аллахтан мечитке барат балам. Мечитке барып, мындай дуа кылганда деле Аллах апамдын бутун эртерээк айыктырчы, апам таягы жок бассынчы биз менен деп түшүнөт да. Мурун таягым жокто кечкисин гүл айтып келчүбүз да. Анан азыр дуа кылышат ошо. Апам таягын таштасынчы, Аллахым жардам берчи, биз менен гүл айтсынчы деп, ушинтип эс алып келсинчи деп дуа кылышат да. Мен ошо динге келип намаз окуп баштагандан баштап жашоом кичине жеңилдеп баштады. Оорум азайды. Мурун ай сайын, күнбүркөлгөн сайын ооруп больницага барчумун да. Анан ошо ислам динди кабыл алып, намаз окуп, намаз үйрөнүп баштаганда баштап ошо мен оорум азайды да. Мындай ай сайын больницага жатпай калдым. 1 жыл эмес, 2 жыл, 3 жылда бир жатып калдым да. Ошондо мага билинди аябай. Анан ошондон баштап намаз окуп, анан шаарга келип эле жоолукка кирдим, медреседе окудум. Исламга келгени, Аллах Тааланы тааныганым мага аябай жеңилдик болду.
ар бир күнүмө, ар бир демиме шүгүр айтам, альхамдулилля депчим. Азыр өзүм мүмкүнчүлүгү чектелген адам болсом дагы алма быш, оозума төш деп жата бербейм. Бирок ушундай нерселерди айтсам, кээ бир адамдар мактанышат деп айтышат да. Бул мактангандык эмес, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген болсом дагы, чектелбеген адам болсо дагы мындай кичине иштеп, аракет кылып болот да. Мен ооруганда баштап көптөгөн сыноолор келди. Аллах Таала көптөгөн сыноолорду берди, ошо сыноонун баарын жеңдим. Сыноо келди, ооруп атам деп жаткан жокмун. Азыр деле ооруп атам, бирок иштеп атам. Альхамдулилля. Аллах басып атам, таяк менен болсо дагы басып атам. Эки колум иштейт, колум менен иштеп, бутум менен иштеп атам. Кудайга чексиз шүгүрлөр. Ошо көптөгөн адамдарга айткым келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген болобу, чектелбесе деле иштеш керек. Иштеп, Аллах Тааланы таанып, ар бир күнгө, ар бир демге шүгүр айтып туруш керек. Максатым ошо мен өзүм мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарына кошулуп үйдө отуруп калганым, көп нерсени үйрөнө албай, мисалы окууларды, курстарды окуй албай калдым да. Анан бирок акырындык менен аракет кылып үйрөнүп атам. Кондитерский, тикмечилик, эми бычмачылыкты дагы окуп, өз алдынча бычып кийим тиксем, өзүм брендимди чыгарсам деп ниет кылып атам. Анан ошо мен билем да, мүмкүнчүлүгү чектелген көп адамдар бар. Алар үйүндө иштебейт, көп адамдар поддержка бербейт да. Анан ошондой адамдарга поддержка бергим келет. Бир борбор ачып, мен өзүм билгенимди үйрөтүпчү, бекер болсо да, мисалы тикмечиликти үйрөтүп, торт жасаганды үйрөтүп, колумдан келген нерселерди үйрөткүм келет да. Андай адамдар үйдө кандай акыбалда отурганын билем да, ошондой адамдарга жардам бергим келет.